Арбаңыздар урматтуу Меже 24 маалымат агенттигинин көрөрмандары, биздин Өзбекстандагы китеп кербени сапарыбыз Ташкент облусунун Бөкөр районуна дагы келип жетти. Азыркы учурда 34-чү мектептин алдында турам. Бул жактын окуучулары, мугалимдери атайын иш-чара даярдашкан экен. Анда эмесе сиздер менен чогуу күбө болсок. Сол мектепте 1997 жылдан бeri мұғалім оқушы. Азыркы күндө ушул мектептин директору. Элибизде эки элдин достугу эки белден ашырат дейт. Мына ушул күндөрдө, азыркы күндө эки боордош элдин, кыргыз жана өзбек элинин ынтымагы, достугу аябай мыкты. Айне эки элдин президенттери Шавкат Мирзиёев менен Садыр Жапаровдун ортосундагы ушундай карым катнашы бизге ушундай өлгө, бизге ушундай шарт түзөт. Мектебибиз 1950 жыл ишин баштаган. Азыркы күндө мектепте 805 окуучу. Элибиз айылыбыз Чавлисай махалласы. Айылыбызда 5000 эл бар. Ошо 5000 элдин 3000ден көбү кыргыздар. Кыргыз улутуна тийиштүү Өзбекстан жарандары жашашат. Мектепте сабактар эки тилде алып барылат. Кыргыз жана өзбек тилдерине. Мына бүгүн өзүңүздөр көрдүңүздөр, мектебибизде 2023 жылы Манас театры менен карым катнашта айылыбыздын борборундагы маданият үйүндө ошол Манас театрынын филиалы ачылган. Манас айтуу ирими иштейт. Түрдүү иримдер иштешет. Мектепте дагы ошондой негизи кыргыз улутуна тийиштүү өзбек жарандары окушат мектепте. Мектебибизде шарт өлгө китептер аябай жакшы. Мына бүгүн Кыргыз Манас улуттук академиясы президенти башчысында келген топ жамааты келип аябай кубандык. Алар тарабынан мектеп окуучуларына негизи баштагыч класстарына тамгалар даңктайт Манасы деген китептер жана түркүн китептер белек кылынды. Биз өтө кубанычтабыз. Өзүм атымдан, мектеп жамаат атынан Кыргыз улуттук Манас академиясынын президентине Назира Алы кызына жана ошондой эле жамаатына терең ыраазычылыгымды билдирем. Бул китептер мен сөзсүз ишенемин жакын келечекте ошол окуучуларыбызды алипе майрамын өткөрүүгө дагы деле ошол кыргыз тилин, кыргыз урп адаттарын, каада салттарын сактоого бизге жардам берерине ишенем. Ушул мектепте 32 жыл окуучуларга билим бердим. Окуучуларым абдан мыкты, жакшы, эли журтуга кызмат кылып аткан президенттер болуп жетишти. Бүгүнкү кечеден абдан кубанычтамын. Аябай ошо кыргыз туугандарыбызды көрүп, ошо медит алтын мезгилди эстедик. Ошо окуп жүргөн мезгилдерде 1991 жылы Арабаев университетиге окууга түшкөм. Ошол жерде 4 жыл билим алып 1996 жылы бүтүрүп келдим. Ошол жылдан бери мектепте билим берип жатам. 6-7 жылдан кийин бардым балам окушка. Ошо 2013 жылы эң улуу балам ошол жакта окуду, Арабаевда, биология факультетте. Ошо бүтүрүп кайра дагы улум шакта Кант областында иштеп атат. Сагыныч болот сөзсүз. Быйыл дагы ошо марттын башында бардым. Неберелеримди көрүп, ошо иш жайларын көрүп абдан кубандым. Өзгөрүш чоң аябай. Жакшы. Кеп тургула аябай аз гана болсо дагы кубаныч мен эркин болобуз. Балдарыбыз абдан кубанды, китептер белек алдык. Мен бул мектепте 2007 жылдан бери Манас эпосу боюнча ийрим ачкан элем. Жаш балдарды манада айтып, анын техникасын үйрөнүшүп, азыркы күндө дагы айтып кеп атат да энди. Ушу Манас айтуу Манасларыбыз, Манас айткан жаш Манасларыбыз Кыргызстан жериге чейин барып келди. 2018-19 жыл барды. Окуучуларыбыз Манас таймашы боюнча барып катышып, белектер алып кайтып келишти. Бул
ушул жерден эне ушу Кыргызстан Республикасы барып келишин өзү бир чоң жаңылык да биз үчүн. Окуучуларыбыз абдан сыймыктанып, ал жерде көргөн окуяларды, арттырган досторуну айтышы бизге абдан кубаныч сүйлөшүп берди. Өзүм барган жокмун, бирок окуучулар барып келди. Азыркы күндө эле мына Ташкент облустта майрамдар болсо биз чыгышып турат. Манас айтыш боюнча. Эме дейм, ийгиликтерибиз чоң айтсак. Азыркы күндө мына көрдүңүздөр жана азыр Манас эпосунун негизи көп жерде балдар айтышат да. Бирок азыркы күндө мектепте кыздар дагы ошо Манаска кызыгуу болуп, ошону айтышка аракет кылып атат. Жана көрдүңүз, эки кызыбыз Манас айтышты. Энди ниет бар. Буюрса сал көлөмүн кеңирээк кылып, Манас иримини ошону алып барабыз деп үмүттөбүз. Бүгүн силерге келгениңизге чоң рахмат. Абдан кубанычтабыз. Мына эжекелер менен тааныштык, агайлар менен тааныштык. Буюрса ошонун баардыгы үзүлбөсүн. Байланышта болобуз деген үмүттөбүз. Бүгүн абдан чоң иш-чара болду. Бул иш-чарага биздин Тамгалар даңктайт Манасты деген китебибиздин негизи ошол китеп аркылуу биз балдарыбызга Манасты ошол кичинекейинен баштап айтуу маселесин коюп, жана ушул жерде биз деген китепкербен долбоорубуз менен келдик да. Мисалы үчүн бүгүнкү окуучулардын бизге көрсөткөн жанагындай иш-чарадагы ырларды окуп бергени, Манас айтып бергени, бийлеп бергени, деги эле кыргыздын маданиятын, кыргыздын салтын жана ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан дагы атайын сценкалар даярдаганы, деги эле кыргыздын каада салтында өзүнүн мындай канында калган нерселерди бул жакта жашап, бул жакта төрөлсө дагы сактап, ошону аздектеп келе жатканы мага абдан таасирлентти да. Ошондой эле негизи эле мына Ташкенттин ушул Бөкө районунун мектебинде кыргыз айылы, кыргыз мектеби, кыргыз жамааты болгондугу жана ошондой эле этникалык кыргыздардын өздөрүнүн мекенине болгон сүйүүсүн көрсөңүздөр, канчалык деңгээлде ошол жерин сагынып, элин сагынып биз Бишкектен окуп келгенбиз, биз деген мына кыргыз тили адабиятынан сабак берип атабыз деп өздөрү жана боз үйдө кыргыздын ырларын ырдап, аккордеон чертип дегендей өздөрүнүн жанакы каада салттарын айтып келе атышат да. Бул деген этникалык кыргыздарга азыркы мезгилде мамлекет тарабынан, деги эле өзүбүздүн кыргыз туугандар тарабынан жардам керек экен да, көмөк керек экен. Себеби дегенде буларда мекенге, жерге, элге болгон сүйүү чоң, бирок ошондой эле мына китептерге канчалык мындай суусап турганы көрүнүп атат да. Биз бүгүн китепкербен долбоорунун алкагында көптөгөн Манас академиясынын китептерин алып келдик. Ошол китептер аркылуу бизге да кыргыз класстары бир нече жыл мурун китеп жок болгондугунан жабылып калган экен да. Мына азыр биз ошол китептерди алып келип, кайрадан ошол кыргыз тилине болгон мындай кызыгуусун жана ошондой эле алардын негизги мектеп катары өнүгүүсүнө салым коштук деп эсептейбиз жана этникалык кыргыздардын көйгөйлүү маселелерин чечүүгө ар бир кыргыз жаранын дагы чакырып кетмекмин.